43'te. Bana 43'te. 43'te pasiyentin kanı eкен mına. Tak, başladık. Mana эми карагыла. Демек нормада но ар бир эритроцит, но мынтип сүйрүү болуп калган, бул мындай болуп калган, мына нормада мындай болуш керек да. Кара жарыктап көрүнбөй калат экен мына. Нормада мындай болуш керек. Но тумулуктун ар бири мындай болуш керек эле да. Кандын ичи өтө мына карап койгон. Мынада бир микроорганизм чуркап кетет, мында бир микроорганизм чуркап кетет, мында бирөө жүрөт. Азыр карасак толтура мындай десечи. Андан сырткары ногу арасында эрибеген тамактар жүрөт. Значит, но канды карап эле мен өзүгө жөнөтүп берем, мен сага гастрит, холецистит, панкреатит деген диагноз коем. Себеби эгерде адамда мынаны карачы, мына микроорганизмди карап коем. Эгерде адамдын өтү жакшы коюп турса, уйку бези жакшы коюп турса, ашказандын согу чыгып турса, өнекеличегин согу чыгып турса, кан таза болмок. Булар өздөрүнүн согун чыгарбайт, тамак жакшы эрибейт. Мынакей эрибеген тамактар арасында сызыктар жүрөт. Муну бизде медицинада непереварный фибриновый нити деп коет. Эрибей калган тамактын жипчелери деп кыргызча которуп коет. Андан тышкары мына микроорганизм, мына грибок деген микроорганизм. Бул эмне үчүн жашап алды? Эмне үчүн муну жашап алды? Өт куйбаган үчүн. Бизде Кудай таалам ушундай кылып жаратып коюптур, бизге всегда коргоочу берип коюптур. Мына абада толтура микроорганизм бар. Мисалы, этти чала жесең ал жактан курттардын личинкалары кошо түшөт. Бирок бизге түшкөндө эле биринчи биздин оозубуздан мына антинаны көрүңөрбү? Мына миндалина деп коет. Ушулар биздеги бүт микробдорду өлтүрүп бергичтер болуп саналат. Андан өлбөй калдыбы? Ашказан көтөрдү. Ашказанды кислая среда деп коет. Ушул жерден өлүш керек. Бул жерден өлбөй калып дагы өтүп кеттиби? Демек акыркы точка бул өт менен уйку без болот. Ушуларды өлтүрүп бериш керек. Адамдын ашказандын согу чыгып турган болсо, сага эмне түшкөн болсо дагы беден жарым-жартай өлтүрүп бермек. Калганын өт менен уйку без толук ушул жерде өлтүрүп берет. Эң жакшы бизге коргогуч бул миндалиналар, көрдүңбү? Ашказандын кислотасы, анан өт, анан уйку без экен да. Ушулар жакшы куйбай калган үчүн адамда микроорганизмдер жашап алышат. Жашаганда да мына ичегиде жашап алат. Анан ичегиде жашап, мына кан тамырдын ичине бала чакасын жөнөтүп кое берет. Алар көрдүңбү, биздин организм ичегинин ичинде жашап атат микроорганизмдер, и алардын бала чакасы кандын ичинде жашап атат экен. Эми алар кандын ичинде жашап бизде эмне кылат экен? Биздин эритроциттердин ичиндеги бизге бара турган тамактарды жеп коет экен дагы. Анан эритроциттер бузулуп калган үчүн адам чарчайт. Эгерде сенин каның мындай болуп турганда, сага мунун ичинде кычкылтектер жетип атмак, менделейтин микроэлементтер жетип атмак, белок, углевод, жир, гормондор, витаминдер баары сага жетип турмак. Сага жетпей да. Жок, ошон үчүн адам чарчайт. Демек, биз азыр сени жакшы кылыш үчүн биз сенин өтүңүн жакшы чыкканына камсыз кылышыбыз керек экен. Уйку безиң чыкканын жакшы камсыз кылышыбыз керек экен. Ашказандын согун чыгарганга аракет кылышыбыз керек экен. 12 ичегин согун чыгарганга. Көрдүңбү? Кыргыз бекер айтпаган экен да, ичиң таза болсун деп. Ушунун баардыгы ичи жараштыр да мына. Эгерде адамдын ичи жакшы иштеп турса, адамдын басканда ичи оорубаса, ал здоровый. Ичин басты ооруп атабы? Болду, мен аны здоровый деп айта албайм. Анын органдары баары кызарып шишип, жашагандар жашап, организмге терс таасирин берип аткан болот экен. Демек, сени азыр жакшы кылыш үчүн биз комплекстик леченияны жүргүзөбүз. Кан жөнүндө дагы биз айтып койсоңуз, эмнелер жүрөт? Мына эритроцит тоже бузулган, көрдүңбү? Мына эритроцит совсем эле бузулуп калган, кичинелип кеткен. Булар совсем эле. Мына ушуларчы мусор, мыналар мусор деп койсок. Мындай болгондо мусор болбойт эле. Демек, кандын ичи куюу деп айта алат. Эмне үчүн? Мунун баары иштебейт. Мына баары биригип койланып салды. Буга койланткан дагы эрибегенде тамактар дагы койланып салды, көрдүңөрбү? Дагы эмне менен койланып кетти? Ичинде жашап аткан микроорганизмдер, алар өлөт, алардын өлүгү койланып кеткен, алардын чыгарган заңдары койланып кеткен, алардын чыгарган сидиктери койланып кеткен. Канды коюу, кандын суусун
карап кой. Кандын суусу мындай таза болгондо ар бир эритроцит сонун чуркап жүрмөк. Мына нолар. Мына. Мындай кандын суусу мындай таза болгондо мыналар сонун эритип жүрмөк да. Каныңдын суусу мына окшоп мындай коюу болуп атат. Көрдүңөрбү? Бүттү. Значит, коюу болуп аткан болсо, эч бир органга таза кан барбай атат. Эми ушуну эмнелер жакшы кылат экен? Мына Нургазы дайым фибуланы айтат. Ферула. Миң жашар. Ферула эң сонун чөп. Не кылат? Мооларды өлтүрөт. Көрдүңөрбү? Микроорганизмди өлтүрүп берет да. Чөп, щелочь, анан кислый болуп экиге бөлүнөт. Ферула ошо эң күчтүү щелочь экен да. Ошо ичип, аны демдеп ичкенден кийин кандын ичине кирип, мына микроорганизм баарын өлтүрүп коет экен да. Микроорганизм буяка өзүнүн керексиз нерселерин чыгарып алса эле, кандын суусу тазалана баштайт да. Анан бизге пайда болуп келип аткан мыналар ар 4 айда пайда болуп турат. Булар мына жаңы булар бүт баары өлүп кетти. 4 айдан жаңы келди. Жаңы келгенде мунун ичинде суу таза турса, ал өлбөйт да. Сонун болуп бизге иштеп берет. Бу жерде дагы бир суроо эжеке. Мына врачтар гепарин куюп суюлтту да. Ошондо эмне болот? Мен эң чоң суроо ушул да. Мен практикмин да. Мен күнүгө адам көрөм да. Анан күнүгө ар түрдүү адам келет. Анан гепарин сайдыргандар келет. Тиги киндигинин тегереги көгөрүп калат да. Мен айттым, канчадан алдыңыз десем, ой ушу больницадан чыкканга чейин сайышты дейт. Эч кандай кандын өзгөргөнүн көргөн жокмун мен. Мына мен практикама таянып 100% айтам. Эч кандай. Анда гепарин эмне кылат? Кантип суюлтат ал? Билбейм аны кантип. Кандай процесс жүрөт? Вообще өзү гепарин ошо. Негизи врачтар окуткан да силерди ошо. Ооба, жок. Гепарин эми ошо кандагы ушул мисалы мына эрибей калган тамактар, ушуга окшогон нерселер, микроорганизм, ошолордун баарын жок неме кылып өлтүрүп мындай канды коюу эмес, мындай суйтуп берет деген түшүнүк бар да. Мындай суйтуп берет. Бирок мен суйткан көргөн жокмун да. Суйткан көргөн жок. Бул кровенный немес свертывающий система деген бар бизде. Кан уюу деген система бар. Мына ошо кан уюу системасынын өзүнүн немелери бар. Мындай процесстер бар да. Ошол процесстерге таасир берип, анан канды тромбоциттерди мындай ажыратып, алар кан уюп калганда тромбоциттер жабышып калат да бири-бирине. Ошо тромбоциттер жабышпай турган кылып, дагы өзүнүн свертывающий системасындагы процесстерге жардам берет деп гепаринди куябыз да. Бирок мен кандын гепаринден кийин да ушундай экенин көрдүм да. Мен практик мен айттым, мен күнүгө көрөм. Эч кандай өзгөргөнүн көргөн жокмун. Таблеткачы? Мисалы суюлтуу үчүн эң популярдуу элдик бир таблетканы айталы, эл билген. Ооба, мисалы аспирин. Аспирин тоже суюлтат дейт. Эми аспиринде өзүнүн таасири ошол свертывающий системага, кан уюу системасына таасир бериш керек да. Бирок мага аспирин ичип жүрөм дегендер да келет. Мен эч кандай мына өзгөргөнүн көргөн жокмун. Эмне өзгөрбөйт? Эритроциттер бузулган боюнча тура берет. Эрибеген тамактар ошо боюнча тура берет. Тромбоциттер азыр бизде издей берсек, тромбоциттер бири-бирине жабышып калган табабыз бу жерденчи. Демек, эч кандай мен канды көргөндө гепарин дагы, аспирин дагы 100% жардам бергенин көргөн жокмун да. Мүмкүн бир 10% жардам берип аткандыр чынында. Может 20% жардам берет, может 50% жардам бергендир. Бирок анын действиясы кеткенден кийин кайра эле ошо жашап аткан микроорганизмдер кайра эле канды койлонуп салып атпайбы? Кайра эле эрибеген тамактар, кайра эле тамак сиңбесе, эрибеген тамактар кайра эле чогулуп калып атпайбы? Демек, биз натуралдык момент дарылаган врачтар эмнени түшүндүк? Адамдын өзүнүн организмин иштетиш керек. Өзүнүн ашказанын соогун чыгарган иштетиш керек. Өзүнүн ойнекелчегинин соогун чыгарган иштетиш керек. Өтүнүн чыгарган иштетиш керек. Уйку безинин соогун чыккан неме кылыш иштетиш керек. Анан организм күрөшөт экен. И плюс бизге чтобы башка микроорганизм түшпөш керек экен да. Ошону аракет кылсак эле, анан кан тазаланат экен. Менде ушул 70 жашта бир киши келип дарыланды, ошол алайдан аябай жакшы кармады. Диетаны да жакшы кармады, баарын жакшы кармады. Анан мен айттым, сиз ушул боюнча 4 ай ушул
диетада 4 аш суу ичесиз, 4 аш көнүгүүлөр жасап жүрсөм, мен баласыныкында Бишкекте 2 айга калып турду, 2 айдан кийин эле шашылып келип алды. Ишенесиңерби? Кан мынандай болуп чыкты ошо кишидечи. Олардын бардыгы топ-томолок арасында анча-мынча микроорганизмдер өлгүчө жок кыла албайбыз. Ал бираз болуп турат. Топ-томолок анча-мынча гана микроорганизм. Кан ушундай сонун тазаланган да. Мен айттым, бүттү дедим ошонан кийин. Значит, только адам өзү менен өзү иштегенде гана бардык оорун жеңип чыкса болот экен. Бизде Абулов деген профессор бар. Айыкпайт деген оору жок деп айтат да. Айыкпайт деген. А Неумовакин айтып кеткен. Оору бул абал деп айтып кеткен. Состояние. Сиз жаман абалда турасыз азыр. Эмне үчүн? Бардык нерсе мээге байланыштуу. Бардык нерсе кычылачылыкка байланыштуу. Мээнин айынан органдарды иштеш бузулат. Демек, сиз жаман абалда турасыз. А сизди биз азыр иштетип, өзүңүз органдарыңызды иштетсеңиз, сиз жакшы абалга өтөсүз. Мына, натуралдык мен ыкма менен дарыланган врачтардын мнениясы ушундай болот.